Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Анда эмесе бүгүнкү темабыз Россия жаңы доордун башында 16-18 кылым предмет дүйнө тарых 10 класстар үчүн тарых мугалими Жеңишбек уулу Аскар. Алгач эле темабыздын ачкыч сөздөрүн жантырып алсак, тандалган Рада падыша өзгөчө ишенген адамдар. Алар реформаларды даярдап падышага кеңештерди беришет. Земстволук собор, сословиялык өкүлчүлүк орган. Опричнина саясаты, өлкөнүн жеринен өзгөчө падышанын жер элиги үчүн бөлүп берүү саясаты. Рюриктер династиясы 13-16 кылымдарда жашаган. Рюриковичтер орус князьдарынын, анын ичинде Киев, Владимир, Москва улуу князьдарынын жана Рюриктин тукуму деп эсептелген орус падышаларынын династиясы. Россия тарыхында өзгөчө династия Романовтар династиясы 1613 жылдан 1917 жылга чейин жашаган. Романовтар Россияны бийлеген падышалар жана императорлордун династиясы. Литваны жердеген байыркы бояр тукумунан чыккан. Алардын түпкү теги Андрей Иванович Кобыладан башталат. Романовтар деп бояр Роман Юрьевичтин атынан аталган. 1613 жылы Земский собор патриарх Филореттин 16 жашар баласы Михаил Романовду падыша кылып шайлаган. Романовтар династиясы 1721 жылдан баштап император намын алышкан. Рус князьдарынын бири Иван III 1462-ден 1505-ке чейин башкарган. Иван III башкарган мезгилинде орус князьдиктери бир топ башы бириккен. 1485 жылы Иван III бүткүл Урустун улуу князи титулун алган. Иван III башкаруу учурунда Россия аталышы пайда болуп, эки баштуу герб кабыл алынган. Жана 1497 жылы судебник кабыл алган. Ал судебник боюнча Юрьев күнү 26 ноябрга чейин же кийин бир жума ичинде дыйкан бир феодалдан экинчи феодалга кете алган. Орус князьдарынын дагы бири Василий III башкарган жылдары 1505-тен 1533 жылдары. Василий III'тин башкарган жылдарында негизинен орус жерлери бириктирүү аяктаган. 1513 жылы Псков, 1514 жылы Смоленск жана 1521 жылы Рязань кошулган. Василий III'тин башкарган мезгилинде иосифляндар менен ага каршы чыккандар нестяжательдер ортосунда күрөш болуп, иосифляндардын жеңиши менен аяктаган. Иван IV же болбосо каардуу Иван IV жашаган жылдары 1530-1584 жылдар. 1547 жылы Москвада жай мезгилинде, тагыра июнь айында көтөрүлүш болуп, Иван IV бийликке келген. Ал дароо реформаларды баштаган. Реформанын максаты падышалык бийликти чыңдоо, боярлардын бийлигин чектөө болгон. Ал төмөндөгүдөй структураларды түзгөн. Тандалган Рада падыша өзгөчө ишенген адамдар. Алар реформалар даярдап, падышага кеңештерди берип турушкан. Боярлар думасындагы жертешчиликти кыскарткан. Жаңы салыктын түрлөрүн киргизген. Бирок феодалдарга чексиз укуктарды берген. 1550 жылы судебник мыйзамы боюнча Юрьев күнүн дагы да болсо бекемдеген. 1565-1572 жылы опричнина саясаты өлкөдө өкүм сүргөн. Бул саясат
өлкөнүн жеринен өзгөчө падышанын жер ээлиги үчүн бөлүп берүү саясаты болгон. 1584-жылы Иван Грозный бул дүйнөдөн кош айтышкан. Анын уулу Федор Иванович бийликке келген. Бул Юририктер династиясынын акыркы падышасы болгон. Тагыра 1584-төн 1613-жылга чейин Россияда падышасыз же болбосо кымгуут мезгил деп аталат. Романовдор династиясынын башталуусу тагыраагы 1613-жылдар. Эл душманга каршы 1611-жылы мартта элдик биринчи ополчение түзүшкөн. Ага посадтык адамдар, дворяндар, орус аскерлеринин бир бөлүгү кирген. Алар Москваны камоого алып, бирок эч ара чыр-чатактын айынан ополчение тарап кеткен. Кийинчерээк Нижний Новгороддо экинчи ополчение түзүлгөн. Аны земстволу староста Минин менен Пожарский жетекчилик кылган. 1612-жылы августта Москваны камоого алып, ополчение октябрдын аягында Москва шаарын колго алышкан. 1613-жылы Земстволу собор 17 жаштагы Михаил Федорович Романовду падыша шайлаган. Ушул мезгилден баштап Романовдор династиясы башкарууга келген. Жаңы мезгил же болбосо Россия феодалдык коомдон капиталисттик коомго өтүү мезгили. Россияда 17-кылымдан баштап жаңы мезгилдин белгилери байкала баштаган. Тагыраагы 1696-жылы Демидов Уралда биринчи металл иштетүүчү завод негиздеген. Парустук кездеме, жоон аркан, нооту өндүрүү мануфактуралары пайда болгон. Москвада айнек, фарфор, боектор, чебек, кездемелер, жоолуктар өндүрүлө баштаган. Ишканалардын жандалышы менен буржуазия жана жумушчу табык калыптана баштаган. Соода тармагы өнүгө баштаган. Шаарлардын экономикалык ролу жогорулаган. Айрыкча Петр Бердин тушунда согуш куралдарын жасоо жана кеме куруу менчик ишканаларга крепостной дыйкандардын кыштагы менен сатып алууга уруксаат берилген. 1724-жылы чет элдик товарларга өтө жогорку дара 75% бажы пошлинасы коюлган. Эми Романовдор династиясына келели. Михаил Федорович Романов, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич. Бул падышалардын бардыгы 1613-төн 1682 жылга чейин башкарышкан. 1682-ден 1696 жылга чейин Иван V менен Петр I чогуу мамлекетти башкарышкан. Бирок эки жаш бала кичинекей болгондуктан булардын эжеси Софья Алексеевна жардам берип турган. 1689-жылы жайында Петр менен эжесинин ортосунда жаңжал чыгып, Софья кутум уюштурган деген айып менен Новодевич монастырына камалган. 1696-жылы Иван V каза болуп, Петр I жалгыз тактыга мураскер болуп калган. Петр I 1721-жылы Сенат Петр I'ди император кылып жарыялаган. Ошол эле мезгилде Россия империя болуп аталган. Петр I төмөндөгүдөй реформаларды жүргүзгөн. 1711-жылы 22 февралда Петр I Боярдык думаны алмаштырган башкаруучу сенатты түзгөн. Ал 9 кишиден туруп, жогорку өкмөттүк мекеме болгон. 1715-жылы Сенаттын өзүн көзөмөлдөгөн генералдык текшерүү органы дайындалган. 1718-жылы эски приказдар жоюлуп,
ордуна 12 коллегия түзүлгөн. Бул башаламан приказдардын ишин иретке келтирип, ар бир коллегиянын башында президент турган. Петр Бирдин өзүнүн кабинет деп аталган канцеляриясы түзүлгөн. 1708 жылы өлкө боюнча 8 губерния түзүлүп, кийинчерээк 3-ө кошулган. 1712 жылы патриаршылык жоюлуп, ордуна синод же болбосо дин иштери боюнча коллегия түзүлгөн. Петр Бир борборду алмаштырган. Тагыраагы Россиянын жаңы борбору Петербург жарыяланган. Петр Бир башкарган мезгилде өзүнүн негизги багыттарын аныктап алган. Алар төмөндөгүдөй. Батыш жана түндүк батышта кымгуут мезгилде жоготкон жерлерди кайтарып келүү. Балтика деңизине чыгуу. Түштүктө Крым хандыгына каршы күрөшүү. Кара деңизге чыгуу. Петр Бир чет өлкөгө улуу элчилик сапары менен чыккан. 1700 жылы Туркия менен Константинополдун келишими түзүлүп, Россия Азовду сактап калган. Эми урматтуу окуучулар, көңүлүңүздөрдү төмөндөгүдөй согушка бурабыз. Түндүк согушу 1700-дөн 1721 жылга чейин. 1700 жылы август айында Карл 12 Копенгагенге аскер түшүрүп, Данияны басып алган. Ошол эле жылы август айында орус аскерлери Нарваны курчоого алышкан. Ушул эле жылдын ноябрь айында Карл 12-нин Нарванын жанында орус аскерлерин талкалаган. 1701-1706 жылдары Карл 12 август 2-ге каршы согуш аракеттерин баштап, Польшага аскерлерин киргизген. 1701-1706 жылдары Петр Бир өз армиясын жакшыртуу үчүн жигердүү чараларды көрө баштаган. Орус аскерлери Балтика боюнда бир катар жеңиштерге жетишип, Нева дарыясын ээлешкен. 1703 жылы Петр Бир Нева дарыясынын жээгинде Санкт-Петербург шаарын негиздеген. 1704 жылы орус армиясы Нарваны кайра ээлешкен. 1707-1710 жылдары Карл 12 август 2-ни багындырып, Россияга жүрүш жасап, Москваны көздөй бет алган. Лесной кыштагынын жанында салуулашуу болуп, орус отряды швед тамагаш курал жарак ташыган обозун колго түшүргөн. 1709 жылы Карл 12 менен Полтавада негизги чечүүчү саллашта Карл 12 жеңилген. 1913 жылы Балтика боюна орус аскерлери бир катар жеңиштерге жетишкен. Эми согуштун экинчи этабы 1711-1721 жылдары. 1711 жылы Петр Бир Прутка жортуу жасап, жеңилиши менен аяктаган. Турция менен келишим түзүп, аларга Азовду кайтарып берген. Шведтер менен деңиз салуулашуулары. 1713 жылы Таммерфорстун алдында шведтер жеңилип, орустар Финляндияны ээлеп алышкан. 1714 жылы орус флоту Гангут тумшугуна чейин жеткен. 1721 жылы Ништан тынчтык келишими түзүлгөн. Бул келишим боюнча Россия, Ингирия, Түштүк Карелия, Исландия жана Лифляндияны алган. Түндүк согушунун жыйынтыктары. Россия Балтика деңизине чыккан. Россия ири деңиз державасына айланган. Швеция эл аралык кадыр-баркын жоготкон. Петр Бир көзөткөндөн кийин артында мурас калган эмес. Бул Россия тарыхында сарай төңкөрүштөрүнүн доору башталган. Бул мезгилдин өзгөчөлүгү төңкөрүштөрдүн натыйжасында бийликке жалаң аял кишилер келген. Екатерина I 1725-1727 жылдары башкарган. Бул Петр Бирдин келинчеги. Экинчи башкаруучу
1727-ден 1730 жылга чейин башкарган. Бул Петр Бірдің небереси. Үчүнчү башкаруучу Анна Ивановна 1730-дан 1740-жылга чейин. Бул Петр Бірдің агасы Иван Бештин кызы Анна Ивановна. Андан кийин 1741-ден 1761-жылдарга чейин Елизавета. Бул Петр Бірдің кызы. Андан кийин бийликке 1761-1762 бир жыл башкарган Петр III. Бул Петр Бірдің небереси. Андан кийин анын жубайы Екатерина II бийликке келген. 1762-1796 чейин башкарган. Екатерина II 1762-96 башкарып, өзүнүн чыныгы аты София Августа Фредерика болгон. Ал 1744 февралда императрица Елизавета Петровнанын чакыруусу менен Россияга келген. Болочок мураскер Петр III 1745 турмушка чыккан. Елизавета экинчи башкарып турган мезгилде негизги саясий багыттар. Бул Екатерина II башкарып турганда 1773-75 Пугачевдин жетекчилиги астында дыйкандар көтөрүлүшү болуп өткөн. Эми падышалыктын негизги багыттары. Жеке бийликти чындап, бюрократтык аппаратты күчөткөн. Дыйкандар маселесин чечүүгө аракеттенип, Уложен комиссиясын түзгөн. 1765 Петербургда эркин экономикалык коому түзүлгөн. 1773 дин сабырдуулугу жөнүндө мыйзамды кабыл алган. Сенатты кайра түзүп чыккан. 1775 бардык сословия өкүлдөрү ишкана ачууга уруксат берген. 1785 дворяндар жөнүндө грамотада алар милдеттүү аскер кызматынан, дене жазасынан жана жан салыгынан бошотулган. 1764 Украинада гетмандык башкарууну жойгон. Түндүк союзун түзгөн. Россия, Дания жана Англия менен биргеликте. 1771 Кара деңиз флоту түзүлүп, Крымды кошуп алган. Ата мекендик согуш. 1812 француз аскерлери согуш жарыялабай туруп, Неман дарыясын кечип өтүп, Россияга бастырып кирген. Француз армиясы 600 миңдей киши турган. Наполеон армиясына берген буйругу: жоокерлер, согуш башталды. Россия кырсыкка учурайт. Анын тагдыры чечилүүгө тийиш деп айткан. Ушул эле мезгилде Россия армиясы 200 миңдей киши турган. Адегенде башкы командачылыкты падыша Александр I өзү алып командачылык кылган. Бирок тажрыйбасы жоктугунан ийгиликтер жаралган эмес. 1812 августта Кутузовду Орусия армиясынын башкы командачысы кылып тайындаган императордун указы чыккан. 1812 августта Бородино салгылашуусу болуп өткөн. 1812 августта Бородино салгылашуусу болуп өтүп, Россия армиясы душмандын мизин майтарган. Курман болгондордун саны Россияда 44 миң, Францияда 56,5 миң адамга жеткен. 1812 сентябрда Филияда Орус император менен аскер башчыларынын кеңешмеси өткөн. Москва жоготуу Россияны жоготуу эмес. Биринчи милдет армияны сактап калуу. Бизге жардамга келе жаткан аскерлер менен кошулуу. Москваны таштап кетүү менен душманга ор казып жатабыз деп белгилеген. Билем, жоопкерчилик жалгыз менин мойнумда. Ата мекендин келечеги үчүн башымды канжыгага байлап буйрук берем. Чегинебиз, деп Кутузов айткан. 1813 сентябрдын аягында октябрдын башында Орус армиясы баскынчылардан өз жерин бошотуп, чет өлкөгө жүрүп кеткен. 2 сентябрда Орус армиясы Москваны таштап кеткен. Француз армиясы шаарга кирген. Наполеон 1812 6 октябрда шаардан азык-түлүк калбай баратканын сезип, артка чегинген. Чегинип бара жаткан француз армиясын Орус армиясы куугунтуктап жүрүп отуруп, 30 март 1814 Союздаштар армиясы Парижге кирген.
Наполеонду Эльба аралына сүргүнгө айдашкан. Бирок ал кайтып келип, кайра бийликке отурган. 6-июнь 1815-жылы Ветерлоодо армияны биротоло талкалап, Наполеонду ыйык Елена дарыясына сүргүнгө айдап, ошол бойдон өмүрү ошол жакта өткөн. Согуштун натыйжалары. Россия эмнеге жетти? Европа мамлекеттери эмнеге жетти? Урматтуу окуучулар, талдайбыз. Чоң материалдык жоготуулар болгон. Каржы системасынын бузулушу, миңдеген адамдардын өлүмү, оппозициянын калыптанышы, коомдук ан сезимдин өнүгүшү, мекенчиликке болгон сезимдин өнүгүшү. Согуштун натыйжасында Вена конгресси болуп, Франция бардык жеңип алган жерлерин кайтарып берген. 1792-жылы январда чек аралык аймагын сактап калган. Австрия Наполеон согуштарында жоготкон бардык жерлерин кайтарып алган. Пруссия Рейн областын, Вестфалия Польшанын батыш бөлүгүн алган. Англия мурдагы француз жана голланд колонияларын алган. Ал эми Россия Варшава герцогствосунун бир бөлүгүн алган. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабак сиздер үчүн кызыктуу болду деп ойлойм. Россия тарыхындагы Иван Грозный, Романовтар династиясы, Россия падышалары, династиялар, бир топ согуштарды билдиңиздер деп ойлойм. Анда эмесе сиздер үчүн үйгө тапшырма. Романовтар династиясы тууралуу эмнелерди билесиздер? Айтып бериңиздер. Экинчи, Иван IV жөнүндө эмнени билдиңиз? Үчүнчү, Петр Бирдин реформаларын баяндап бериңиз. Бешинчи, мануфактура деген эмне экен? Ошону чечмелеп бериңиз. Бешинчи, Екатерина II деген кандай аял болгон жана ишмердүүлүктөрүн баяндап бериңиз. Акыркысы ата мекендик согуш канчанчы жылдар болгон жана анын натыйжалары жөнүндө айтып бериңиз. Көңүл бургандарыңыздар үчүн чоң рахмат.